Bir формулировка көңілім тартты да. Деятельность счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с распуском Жогорку Кеңеши. Бұл не деген норма? А міне азыр распуск болса сіздердің ишмердүүлүгүңөр токтойбу? Абсаматович, бул азыр эле кайталадым эле, негизи биздин аудиторлордун баары бир моментте шайланып, бир моментте кетпейт да, кээ бирөөнүн мөөнөтү келгенде келет. Бул боюнча ошол талкуу болгон. Эгерде Жогорку Кеңештин убактысы мөөнөтү бүтүп жагы жогорку келгенде, бирөөнүкү 1 жыл, 2 жыл калат, ошолор аягына чейин өтөсүн өзүнүн баягы 5 жылдык мөөнөтүн дегенде эле норма кирди. Жок, бир аз кыйшыгыраак болуп калды. Бул распуск Жогорку Кеңеш бул конкретный бир ситуацияда айтып атасыңар. А сиз айткан бул башка. Жаңы Жогорку Кеңеш келген ал башка нерсе. Ошондуктан мен билбейм, эми өзгөртө албайбыз, бирок мындай жазбайт эле да. Эгерде аудитордун сиз айткандай мөөнөтү боюнча болсо, ал жерде жазса болот эле да. Баягы парламент алмашканда шайлаган мезгилин өзгөртсөк болот, узартсак болот, кыскартсак болот. Ал эми в связи с распуском Жогорку Кеңеш деген бир аябай кыйшык болуп калды да. Бул эски варианты, Сахатым Матуевич, муну комитетте оңдотконбуз, бөлөкчө формулировка азыр. Дополнить частью 2.1 следующего. Бул дополнить деген болот. Кошуп атасыңар силер муну. Ошондуктан мен просто көңүл буруп коем да, бул өтө кызыктуу мындай бир. Счетная палата уже абсолютно независим болуп калат экен да анда. Парламентке карабастан. Ну, карап көрсөңөр.